Bir iş бар, Алла разы болады, адам да разы болады. Кыла бериңиз Аллага. Эртеби кеч Алла ошо адамдарды разы кылып коет. Bir iş бар, адамдар разы, бирок Алла наразы да. Ошон адамдардын көңүлү деп Алланы наразы кылып кыла турган болсоңуз билип коюң. Эртеби кеч ошо адамдар сизге против болуп, Алла наразы кылып коет. Хадистин мазмуну ушундай. Алланын разычылыгын көздөй бериң. Адам бүгүн разы го, bir жылдан кийин наразы болот сизге ошолчу. Же bir айдан кийин, же bir жумадан кийин. Азыр го эми bir сааттан кийин эле башталды. Суроо жооп көтөрөлү. Менин 1-класстан бери дос болуп келе жаткан жакын досум агностик, башкача айтканда диний ишеними жок. Ал үйлөнгөн. Эгерде мен туура түшүнүп жатсам, ишенимсиз адамдын никеси шарият боюнча жараксыз болуп эсептелет. Суроом төмөнгүчө. Эгер мен бул жагдайды билип туруп досума же анын жубайына эч нерсе айтпай койсом, анда мен Аллахтын алдында кошумча жоопкерчилик тартпаймынбы? Бул маселеде менин досума карата жоопкерчилигим кандай? Аллах. Эми нике мусулмандарга болот туганда. Мусулман деп ким? Аллага ишенгенди айтат да. Алла бар, жалгыз деп ишенген, аз баятан бери сабакта айтат атабыз. Алла Таалага ишенбесе, ал мусулман эмес да. Анын никеси бизде шарияттын көз карашы боюнча дурус болбойт. Буну эми сиз айтышыңыз керек болот. Бирок данышмандык менен, кичпейилдик менен, мындай кайгырып, ушу бойдон өтө турган болсо ахиретте кандай болду буну? Досуңуз экен. Акырын даават бериңиз. Бүгүнкү күндө алхамдулилля ааламда бар менмин деген машаалла тилде дааваттар бар. Англисча сүйлөйбү, орусча сүйлөйбү, кыргызча эле сүйлөйбү. Айтып, аларга түшүндүрүп. Эми колуңуздан келгени да. Сиздин колуңузда, анын жүрөгү сиздин колуңузда эмес. Бирок сиз акысын берип коюң. Жакшы түшүндүрүп айтып коюң. Кабыл алса, машаалла. Өзүнө сизге пайда. Кабыл албаса, өзүнө зыян. Сиздин мойнуңуздан жоопкерчилик сакыт болот. То есть аткарылып бүтөт деген сөз. Азыр Дубайда жашап жатам. Бул жерде асыр намазынын убактысы 15:50 кирет экен. Бирок Насаат медиа тиркемесинде 16:44 деп көрсөтүлүп турат. Бүгүнкү күндүн убактысын айтып жатам. Суроо: мен ушул жактагы азанга баш ийип асыр намазын окушум керекпи, же болбосо Насаат медиа көрсөткөн убакытка жараша 16:44 окушум керекпи? Анткени өзүмдүн мазхабына баш ийип окуш керек экен деп укам. Тугандар, Дубайдасызбы же Кыргызстандасызбы? Дубайда. Ошол жерде Дубайдагы 5 убакыт намаз окуган мусулмандар бар, суннилер бар. Башка мазхабта болсо дагы, ошолордун убактысын карап окуңуз. Меккеге барсаңыз, Меккенин, Мединага барсаңыз, Мединанын, Макка Мукаррама, Мадина Мунаввара. Кайерге барсаңыз, каласы иншалла мусулмандардан бөлүнбөй, ошолор менен кошо окуңуз. Мен өзүмдүн жакын